Ички иштер министрлиги билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевди колго түшүрдү. Бул боюнча эл өкүлдөрү эмне дейт? Өкмөттү айдайла же өзүбүз кетели. Түлүбаев депутатты эч ким укпай калганын айтты. Тазабек Икрамов Баткен облусунун аталышын Манас деп өзгөртүүнү сунуштады. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюну Түркияда бүгүн башталды. Кыргызстан ага толук даяр. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевди колго түшүрдү. Маалыматка ылайык, министр ири өлчөмдө пара алды деп шектелүүдө. Ички иштер министрлиги ата мекендеги жогорку окуу жайларда чет өлкөлүк студенттерди кабыл алууда пара талап кылуу фактысы боюнча тергөө жүрүп жаткандыгын билдирди. Социалдык тармактын колдонуучуларынын дээрлик бардыгы Бейшеналиев пара алышы мүмкүн эмес дешүүдө. Бул боюнча эл өкүлү Жанар Акаев билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевдин кармалышын шоу деп атады. Ал бүгүн парламенттин жыйынында президенттин жана министрлер кабинетинин өкүлүнө минтип кайрылды. Бүгүн кыргыз коомчулугунда аябай чоң резонанстуу иш болду. Алмаз Акынжанович, мен ушу сиздерге министрлер кабинетине кайрылайын деп атам да. Эгерде кайсы министр ким болбосун пара талап кылып мажбурлап акча алган болсо, ал жазасын алыш керек. Бирок ушундай жанагындай музыкаларды коштоп, бизнесмендерди кармаганды, министрлерди кармаганды ушундай шоуну качан токтотосуңар? Билим берүү министрлиги пара алган күндө дагы мамлекеттик саясат, мамлекеттик идеология болуш керек да. Бүгүн эртең менен 100 миң деген мугалим дугу түштү. Мына ушинтип министрди колун кайрып кармап кеткенин. Пара талап кылып кармаган күндө дагы, акча алган күндө дагы чакырып туруп, шоу кылып, видеого тартып, музыканы коштоп чыгарбай эле. Пара талап кылдың, ката кетирдиң, жумушуңан кет десе берет эле го мисалы. 100 миң деген мугалимдер колун түшүрүп шалдай отуруп калды бүгүн. Алар кантип барып мектепте балдарга азыр акыл үйрөнөт? Мына ушундай бир саясатты караш керек да. Пара талап кылып алган күндө дагы чакырып түшүндүрбөйсүңөр, акча талап кылдың, туура эмес, тергелесиң, жумушуңан арыз жазып берип кет деп. Анча-мынча нерсени жашырыш керек да. Эгер алган күндө дагы, ал жерде подставада да элдин бардыгы. Соккурдук мугалимдерге, айлыгын көтөрдүк, башка дейбиз. Азыр кантип барып жаш жеткинчектерге министри пара алып атса, окуучуларга кантип акыл айтат? Мугалимдердин үстүнө муздак суу куйгандай мамиле кылдык да. Болду эми жетишет. Туура бизнесмендерди кармап атасыңар, башкасын кармап атасыңар. Камалбаган министр, камалбаган бир акчалуу киши калбайт окшойт Кыргызстанда. Кетет эгер ушундай өртүп. Мамлекеттик кызматка ким барат? Эч ким барбайт. Мына отурган депутаттардан сурагыла, кызматка барасың деп. Эч ким барбайт. Алып барасыңар, алып келесиңер, бир ай иштетип, 2 ай иштетип туруп кайра камасаңар. Эч ким барбайт мына. Жалаң, саватсыз, эч нерседен коркпогон, макул түрмөгө отура берем дегендер барып анда мамлекеттик кызматка иштесин. Бул трагедия. Ошондой эле депутат министрге жок жерден жала жабылып жатат деп аны менен мугалимдерге соккурулганын белгиледи. Ал эми дагы бир эл өкүлү Эмиль Токтошов прокуратура ишти так дыкат тергелишин көзөмөлүнө алып, калыстык болушун талап кылды. Мындан улам төрага Талант Мамытов министрдин кармалышынын мыйзамдуулугун көзөмөлгө алуу боюнча тийиштүү органдарга протоколдук тапшырма берди. Белгилей кетсек, Ички иштер министрлиги 28 сентябрда билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевди $110 миң пара алды деп кармаган болчу. Кийинки жаңылыктарга өтсөк, жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлүбаев министрлер кабинети аларды укпай калганын айтып, эки органдын бирин отставкага кетирүүгө чакырды. Биз Баткенге өлгөн 500 миллион сомубуз каякта? Ошону бизге тактап таап бериңиз. Жылдын башында бергенбиз Баткенге. Биз айтып атабыз, тилтешилик бүттү. Урматтуу депутаттар, айткан нерсе аткарылбаса анда бир чечимге келишибиз керекпиз. Или бул өкмөттү айдашыбыз керек, или өзүбүз кетишибиз керек. Биз укпагандан кийин эмне кереги бар? Эки бир жолдун бирөөнү тандашыбыз керек. Баткенге бөлүнгөн 500 миллион сомду таап бериңиз Алмазбек Акынжанович. Жылдын башында бөлүп бергенбиз. Депутат мындан сырткары Ысык көлдө жазында көчкү жүрүп, мал өлгөнүн, жай ортосунда мөндүр уруп, эгинде жугуп кеткенин айтып, өкмөткө жардам бергиле деп кайрылса, реакция болбогонун кошумчалады. Кийинки жаңылыктарга өтсөк, жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов Баткен облусунун аталышын Манас деп өзгөртүүнү сунуштады. Эл өкүлү облустун аталышын алмаштыруу тууралуу демилгени коомдук талкууга чыгарууну пландап жатат. Мен жалпы Баткен окуясынан каза болгондорду, шейттерге баардыгына көңүл айтат элем. Үй бүлөсүнө, ошонун эле арасында жарадар болуп, бүгүнкү үйсүз калгандарга мамлекет тез арада жардам берүүнү өтүнүп суранып кетет элем. Кыргызстан Баткенден башталат деп айтып келе атабыз. Мына жалпы баардыгыбыздын бүгүнкү Баткендин
акыбалы ушунчалык бир оор болуп турганда мен өзүм Алмаз Акынжанович мен ушуну бир сунуштап талкууга коеюн деп атам. Баатыр элибиз Баткен областын Баатыр элине дагы эгер ушуларга туура келген болсо бир айлык талкууга коеюн деп атам. Баткен областын Манас областы деп атаганы мен сунуш кылып талкууга коем. Сиздер дагы ушу менен иш аракеттерди кылып берсеңиздер жакшы болуп. Эгер талкуудан макулдук болгон болсо Баткен областын Манас областы деп мына Кыргызстандын ошо жерден бардыгы жалпы баштала турганын ошону мен сунуштайт элем. Ушуга сиздер дагы жакшы көңүл буруп, ушуну карап берсеңиздер. Мен сиздерге протоколдук тапшырма берет элем. Ошондой эле ал бул маселени карап чыгууну министрлер кабинетине дагы тапшырды. Баткенге жардам. 2022 жылдын 29 сентябрь саат 10:00 карата алынган маалыматка ылайык Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжал жабыркаган калкка колдоо көрсөтүү үчүн ачылган атайын эсепке Кыргыз Республикасынын жарандарынан ошондой эле башка ыктыярчылардан 293 миллион 820 миң 164 сом түштү. Финансы министрлигинен билдиришкендей, атайын эсеп Баткен облусунун калкын колдоо, ошондой эле абийирсиз жарандардын каржылык көз боюмучулугуна бөгөт коюу максатында ачылган. Кийинки жаңылыктарга өтсөк, 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюну Түркияда бүгүн башталды. Кыргызстан ага толук даяр. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Ага ылайык көчмөндөр оюндары 29 сентябрда башталып, 2 октябрга чейин уланат. Иш-чаранын расмий ачылышы Түркиянын Изник шаарында өтүп, Кыргызстан убактысы боюнча кечки саат 18:00 башталары пландалууда деп жазылат маалыматта. Көчмөндөр оюндарына Кыргызстандан 148 спортчу, 30га жакын маданият ишмерлери катышары айтылды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына көкбөрү жана алыш расмий милдеш катары кирген. Ошондой эле көкпар, ашыртмалуу аба күрөшү, капышмалуу аба күрөшү, пакбалани, шалбар күрөшү, май күрөшү, белбоо күрөшү, мас рестлинг жана салттуу жаа атуу боюнча милдештер өтүп, аларга кыргыз спортчулар дагы катышат деп жазылат билдирмеде. Ал эми тогуз коргол жана кыргыз күрөшү көрсөтмө оюн катары өтөрү кошумчаланды. Маалымды өтсөк, Каракол шаарынан дагы бир катар спортчулар менен шаар башчысы Эрмат Жумаев дагы кошо кеткен. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды алдыңкы сааттарыбыздан мындан дагы кеңирээк маалымат беребиз. Азыркы программабыздын бөлүгү аба ырайы тууралуу синоптиктердин билдиргени. Кыргыз Республикасы боюнча күтүлгөн аба ырайы бул жолу 30 октябрда күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан, бийик тоолуу райондордо кара жааш ыктымал. Абанын температурасы ысык көлдө 10-15 градуска чейин төмөндөйт. Бийик тоолордо 9-14, Борбор кала Бишкекте 19-21 градус болушу күтүлүүдө.